Бир канча гектар аянтты ээлеген бул эс алуу багы көлдүн жээгиндеги чакан айылда бардык шарты менен жасалды. Аймагына сахна уюштурулуп, маданий иш-чараларды өткөрө турган жагымдуу жайга айланат. Ошондой эле олтургучтар, жарыктандыруучу чырактар, балдар аянтчалары, таштанды челектер коюлуп, элдер басуучу жолдоруна таштамандар төшөлдү. Бизде ушул сейилбак мурда коросуп калган болчу. Бул мурда Маяк совхоз кезинде турган сейилбак болчу. Коросуп калып, такыр бул малдын жайыты болуп турганда ушундай чоң иштер жүрдү. Кудай буйрса, азыр биздин Ысык-Көл айылында райондо жок, даже эмес областта жок чоң парк турду деп ойлойм, Кудай буйрса. Буга биздин өзүбүздүн жергиликтүү кеңештин депутаттарынын чоң салымдары бар. Айыл тургундарынын өз сөзүндө бул парк көлгө келген туристтер үчүн дагы эс алуучу жай болот. Анын уюшулгандыгына алар абдан кубанышууда. Саламатсыздарбы? Биз бүгүнкү күнү абдан кубанычта болуп турабыз. Себеп деген айылыбызга ушундай чоң дөөтү келип атат, парк курулуп, ошонун ачылышы болуп атат. Бул айыл тургундары абдан кубанычтабыз. Себеп деген ушул жерге мурда согушта кайтыш болгон аталарыбыздын аты жөнү жазылса, азыркы убакта согушка барып, айылына кайтып келип, айылына кызмат кылып, анан бул дүйнөдөн өтүп кеткен инсандарыбыздын дагы аты түбөлүктүү отко жазылып, түбөлүктүү жылдар бою жазылып калды. Биз ошого кубанычтабыз. Ойлогон оюбуздун баары ишке ашып, парк иштеп калды. Мына жаркырап, мындай парк шаарларда деле жок. Бирок айылыбыздын көркү ачылып, балдар күнү түнү ушул жерде ойношот. Тегерегин бар жапжарык. Ысык-Көл айылындагы сейилбакка коомдук ишмер маркум Эрик Асаналиевдин аты берилди. Ал атактуу тележурналист, аскердик чалгынчы жана бир канча мамлекеттик кызматтарда эмгектенген. Өзү аталган айылдагы орто мектепти аяктаган. Эрик Атмакбаевич биздин мектепти бүтүргөн. Анан ушул киши тартыктуу ушул парк селине атын койгонго баарыбыз чоң кубанычтабыз. Ушул кишинин аты өзү жашаган айылга түбөлүккө калат деп. Өзү дипломат болчу, аскер адам болчу, звание полковника. Звание полковника Тажикстанда элчи болгондо ошондо берилген. Бүлөсүн жакшы көргөн, өзүнүн жерин жакшы көргөн, ушу маякты аябай жакшы көрчү, бат-бат келип турчу маяка. Ушул парктын ачылышы биз үчүн, балдар үчүн абдан чоң кубанычта болду деп ойлойбуз. Эрик Асаналиевич менин классташым эле, элдин жүгүн арткан адамгерчиликтүү зор адам эле. Мына балдар монтип жыргап ойноп жүрүшөт. Ушу Эриктин аркасы менен ушундай чоң парк ачылып отурат. Арбагы ыраазы болсун, эрте балдарыбыз көп болсун. Салтанаттуу иш-чара кечки саат 6-да башталып, айыл тургундары аксакалдары менен бирге сейилбакка жарык берилип ачылды. Асманга фейерверк атылып, келген коноктордун, айыл элинин, айрыкча жаш балдардын кубанычында чек жок болду. Сонун кен парк, ошол паркты ачып койгону рахмат, чоң рахмат. Горка, сейилбак деп коюптур, фонарик, бүт бар экен. Ушу мага парк жакты. Ким салса рахмат, чоң рахмат. Каражат президенттик фонддон каралып 16 миллион сомго салынды. Курулуш ушул жылдын май айында башталган. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Айбек Турдакунов, Ысык-Көл маалымат кызмат үчүн. Жараткан Аллах Таалага шүгүрлөрдү айтып кетели. Ушу башыбызды ушул күнгө чогултуп, бириктип баарыбыз аман эсен ушул күнгө жеткенибизге